Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Муну жакшылап карап алсаңыздар, мен көргөзүп коеюн. Искусственный интеллект бүгүндүн күнү эмне болуп баратат. Карасаңыз, муну. То есть мен видеомду ушундай кылып жасап салган, мен ырдап аткандай кылыпчы. Анда Хабибтин да ырдап атканын көргөзүп аткысказы. Азыр искусственный интеллект өтө опасно болуп баратат да. Адам оригинал менен мындай экенин айырмалай албай калды да. То есть мындай болсо уже сенин деле зына кылып атканың же бирөө менен төшөктө жатканыңды же башка бир нерселерди кылып атканың вполне возможно. Могу мен кийип турган кийимим меники, очки меники, футболка баары меники. Мындай биринчи көргөндө өзүң да ишенип кетесиң да. Ошон үчүн туугандар, бул жактан азыр билбейм, кыяматтын деле белгилери окшойт. Бул уже мындан ары техникада өнүгө турган болсо кандай билбейм. Бүгүнкү күндө адамдын реальность менен мындай искусственный интеллект айырмалай албай калган убакыт болуп калды. Ошон үчүн абайлаш керек да. Мисалы азыр сиздин балаңыз болуп сизге ушундай видео вызов кылып же болбосо ушундай видео жок, апа мен ооруп атам, акча жибериңиз же мындай кылыңыз деп сала турган болсо, же болбосо дагы бир аябай мындай түшүнбөй турган, кыскасы көп мошенниствого киберде мындай интернетте мошенничествонун жолу аябай ачылды да. Бул бирөөнү каралаганга, бирөөнү жамандаганга, бирөөнү капаска түшүргөнгө, кыскасы аябай жолдор ачылды. Ошон үчүн абай болуш керек да. Жет өлчөп бир кезип аябай жакшылап карап, тактап, болбосо видео менен алдам калышыңыз эле мүмкүн. Не может быть деп, кантип эле ушундай болсун дешиңиз мүмкүн, бирок чынында ошондой эле болуп баратат. Айырмалай албайсыз да. Бирок кандай болбосун, искусственный интеллекттен да опасный бул неме бар, бул адам да. Иман болбосо адамдан өткөн жыркыч жок. Адам искусственный интеллекттен дагы жаман да. Ушакчы бейишке кирбейт дейт го. Адам бузук кылгандай, адам бузгандай искусственный интеллект анчалык буза албайт. Ошондой болсо дагы айтып коеюн дедим, абайлаңыздар, мындай Мбанк, Сенбанк акча которгондон жана башка видеолор жасагандан, ар бирөөнүн официальный баракчасынан тактап, официальный сайттардан тактап карап алсаңыздар, алдам калыш өтө жеңил болуп атат, өтө бат эле болуп атат да. Адамдын лицосун коюп, бул мисалы Максат Ажы, Абдышүкүр Ажынын деле башкача кылып туруп сүйлөп салып аткандарын көрүп атпайбызбы? Башкача алымдарды мисалы шылдыңдатып, бийлетип, тансыга түшүрүп, ушундай кылып койсо деле адам таң калып калат экен да. Кантип бул алымдар бийлеп атат? Кандай мындай болуп атат? Таң калышты, мындай айырмалап албай турган ушундай искусственный интеллект жазып атат, видеолор чыгып атат. Ошого туугандар, барыңыздарды эскертип кетем, абайлаңыздар да.